Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін 16 сентябрь 2022 жыл мен Бишкек шаарынын түштүк атышы 4-чү гор больница жакта жүрөм туғандар. Ушул жактан бир сатылуучу 2 бөлмөлүү квартира бар экен. Ошол жөнүндө сиздерге маалымат берейин дегем. Азыр биринчи болуп сиздерге баруу жолун түшүндүрөйүн туғандар. Көрүп турган жериңиздер бул 4-чү гор больницага чыккан односторонний жолдун бир өзү. Тоо тарапка чыкканы бир аз ылдый түшсөңүздөр сиздер Гагарин көчөсүнө көрүнүп турат. Өйдө чыксаңыздар 4-чү гор больницанын круговойго бара аласыздар. Ошол экөөнүн ортосуна тугандар бул жактан Сиолковский көчөсүнөн бир аз эле батышты карай бассаңыздар бул 4 этаждуу домдордо сатылуучу квартирабыз жайгашкан. Дареги Сиолковский 70/1 болуп калат экен тугандар. Мына ушундай. Анан бул жерге чейин көптөгөн маршруткалар келет. Жана бул жерден тугандар сиздер Бишкек шаарынын бурч-бурчуна бул Гагарин көчөсүнөн, Өйдөрөктөн Акынбаева, могу Кыргойдон көптөгөн маршруткалар менен Бишкек шаарынын бурч-бурчуна бара аласыздар. Мына ушундай. Аны эмесе мен сатылуучу квартирага карай жол алдым. Сиздер лайктан басып өз оюңуздарды комментарийге жазып туруңуздар. Мынакей тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгарыштагы квартирабыз жайгашкан көп кабаттуу үйгө да жетип келип калдым. Бул мынакей хороосу, бул жакта автостоянка, бул жак көрүп турганыңыздардай 4 кабаттуу үй тугандар. Ошонун 4-чү кабатында жайгашкан биздин квартира. Сиздер бул номер 2-чи подъезд менен түз кирип кете бересиздер. Мынакей бул жакта балдар ойногон аянтча, жаш бактар баары бар экен. Ички тарабына кирип, калган маалыматтарды берейин тугандар. Мынакей тугандар, 4-чү этажга чыгып, бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу квартирабызга жетип келип калдым. Бул негизги кирүүчү эшиги тугандар. Мына ушундай эшик орнотулган. Анан ары түз кирсек, бул жакты кошко дейсизби же коридор дейсизби? Мына ушундай жер. Бул жерден катарынан биз калган бөлмөлөргө кирип кете алабыз. Бул жердин дубалы деле обой экен, потолок гипсокартон. Жалпысынан бул 2 бөлмөлүү квартирабыздын аянты 44 квадрат метр. Коммуникация боюнча баары центральный, суу, свет, газ, канализация, отопление баары центральный. Бул жакта санузел тугандар. Мынакей. Анан ички тарапка карай ойнотулуп суу чыгарылган. Анан тугандар суу, свет бул жакта эч качан өчпөйт экен. Себеп бул жакта 4-чү городской больница менен отопление, ошол коммуникациясы баары бир экен. Ошого бул жакта эч качан суудан, светтен проблема болбойт. Бул жакта биринчи бөлмө, сынакей көрүп турасыздар. Зал. Дубалдар обой, потолок пластик. Анан үйүбүз деле жылуу болот дейт. Кирпичтен экен стенасы бул. Көп кабаттуу үйдүн стенасы кирпичтен болгон стена. Анан ушул жерде сол тарапка кайрылсак бул жакта кухня жайгашкан. Газ бар. Раковиналар орнотулган тугандар. Түндүк тараптан терезеси бар экен. Ушундай тугандар. Андан ары бул 2 бөлмөлүү квартирабызды кимден ким алсаңыздар, ылдый тарапта погреби деле бар экен, аны да кошо берет тугандар. Бул кийинки бөлмөбүз. Дубалдар обой, потолок пластик, түндүк тараптан терезе орнотулган. Жаңы эле ремонт болуп, азыркы учурда эч ким жашабайт. Келсеңиздер, алсаңыздар эле өзүңүздөр түз көчүп келсеңиздер болот. Алган күнүңүздөр эле көчүп келсеңиздер болот. Жана бул жакта балкон деле бар тугандар. Окей. Балконго деле терезелер орнотулган тугандар. Мына ушундай көрүнүштө. Мектеп жакын жерде бар экен тугандар. 4-чү городской больница деле жакын тугандар. Мына ушундай көптөгөн маршруткалар бул жактан Круговойдон жана Гагарин көчөсүнөн өтүшөт. Кенен шаардын бурч-бурчуна эгер маршрутка менен барчу болсоңуздар, бара аласыздар тугандар. Мына ушундай. Эми айтылбаган эмне маалыматы калды тугандар? Айтылбаган бир эле баасы калды окшойт. Бул квартирабыздын баасыны $34,000 деп атышат. Бир аз арзандатуу болот. Ээсинин номерин мен экранга калтырам. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот тугандар. Мына ушундай. Анан достор менен, группалар менен бул видеону бөлүшсөңүздөр, мага квартира ээсине сиздер чоң жардам берген болосуздар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар.